Каттоого аз калды. Сиз салондо өзүңүзгө жаккан орундукту издеп жатасыз. Шашылбай кое туруңуз. Сиз баарына кырдаал жаратып койгуңуз келбей элеби? Себеби бардык адамдар өз каалаган орундуктарга отурса, бүтүндөй лайнер балансты жок кылып, кырсыкка учурашы мүмкүн. Ошондуктан учар алдын каттоодо орундукту берип жатканда тең салмактуулукту сактоону эске алышат. Пилот учакты айдап, аба мейкиндигине көтөрүлөр алдын ичиндеги жүктүн салмагына карап, анан жогорулап уча баштайт. Анан эч кимге эскертпей эле, ар ким өзүнө жаккан орундуктарга отуруп алышса, учакты башкаруу татаалдашып, жыйынтыгы катастрофалык кырсыкка кабылышы мүмкүн. Мисалы болгон окуя. Учак учуп баратканда 4 жүргүнчү отурган жерлеринен алдыңкы орундуктарга которулуп алышкан. Учак коноор алдын алды тарабы бат түшүп, командир араң учакты токтоткон. Оба, багаждарды да салууда тең салмактуулукту эске алып, экиге бөлүп салышат. Багаждын баарын арткы тарапка салып койсо, анда учаар алдын учактын алды тарабы бат көтөрүлүп, тиз баланс болот. Оба, такыр эле которулбай бир жерде отургула деп айтпадым. Борт проводницадан уруксат суроо керек. Эгер уруксат бербесе, жинденип капа болбоңуз. Орундуктан которулуу бир эле кооптуу нерсе эмес. Мындан тышкары бир канча кооптуу нерселерди да айта кетсем. Сиз учуп баратканда орундукту арткы тарапка жаткырбаңыз. Себеби эвакуация болсо, кооптуу учур болуп калганда, артыңыздагы отурган адам жашырына албай калат. Байкайсыздарбы, аварийный чыгуучу эшикте бутту коюп кеткенге ыңгайлуу болбостон, ал жерде отурган адамда жоопкерчилик жогору турат. Себеби эвакуация болгон учурда ушул жерде отурган адам баарына чыгууга жардам берет. Борт проводниктер терезеңерди ачкыла дегенде ачып коюу керек. Учактын канаттарында от чыгып, күйүп бараткан болсо, убагында байкап, тезинен кандайдыр бир чечимди кабыл алуу керек. Эгер сиз узак өлкөлөргө уча турган болсоңуз, мүмкүн болушунча пересадка кылбастан учууга аракет кылыңыз. Себеби көпчүлүк авиа кырсыктар биринчи учуп жаткандагы 3-8 мүнөттөрдө болору айтылат. Пересадкасыз учуу кырсыктын ыктымалдуулугун азайтат. Андыктан дайыма гаджеттеги файлдарды жесткий дискке сактап, же облачный серверлерге көчүрүп коюу керек. Кокустан сиз телефонуңузду саякаттап жүргөндө же ушундай кырдаалдарда жоготуп албайын десеңиз, кийимди да туура тандаңыз. Учаар алдын кандайдыр бир от чыгып кетүүдө синтетикалык кийимдер бат күйүп кетери анык. Ошондуктан чыныгы жүндөн токулган кийимдерди кийүү керек. Бут кийимге кроссовкаларды кийүү жакшы. Каблук же туфли кийип алсаңыз, эвакуация убагында чоң ыңгайсыздыкты жаратат. Сиздин коопсуздугуңузду ойлогон адамдар бул экипаждар. Алар айтканды жасап, анан суроо берүү туура болот. Чай же тамак келгенде өзүңүз шашылып, куюп алам дебеңиз. Анткени сиз бирөө жарымына жаракат кылууңуз мүмкүн. Борт проводницалар булар окуп үйрөтүлгөн кыздар. Алар сиздин жардамыңызсыз эле өздөрү тейлей алат. Жаныңызга эң керектүү делген буюмдарды ала жүрүңүз. Паспорт, телефон, банктык карталарды жана дары-дармектериңизди. Эвакуация же кандайдыр бир кырдаал жаралса, дайыма чөнтөгүңүздө бел куруңузда болуусу жакшы. Ошондуктан достор, өзүңүзгө ыңгайлуу орун издейм деп убара болбой эле коюңуз. Анткени ыңгайлуу орунду учакта жок. Мейли авариялык чыгуучу эшиктин алдында болот деп ошол жерге отурган болсоңуз, авариялык учурда бул эшиктер култанып, ачылбай да калышы толук мүмкүн. Андыктан бардык нерсеге даяр болуу керек. Сактанганды Кудай сактайт деген сөз бар эмеспи? Сиз бүгүн пайдалуу маалымат алдым десеңиз, анда бир лайк басып, досторуңузга да жөнөтүңүз. Дагы кызыктуу маалымат алам десеңиз, ушул оң жактагы же сол жактагы видеонун бирөөсүн тандап улантыңыз. Супер булак, келечек башталды достор. Каналыбызга жазылганды унутпагыла.